Саламатсыңарбы, 7 класстын окуучулары. Тарых сабагын улантабыз. Силер менен мен, тарых мугалими Качиева Токтакан. Өткөн сабакта Караханилердин доорундагы руханий турмуш, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари жана анын түрк тилдеринин сөз жыйнагы Караханилер кагандыгы 12 кылымдын башында Кара-Кытай мамлекети деген теманы өткөнбүз. Анда теманы кайталап алалы. Анда эмесе кайталоо үчүн суроолорго көңүл бургулам. Караханилер мамлекети ким тарабынан талкаланган? А. Монголдор, Б. Саманиттер, В. Уйгурлар, Г. Кидандар. Туура жообуна көңүл бургула. Бул Г варианты. Кидандар Караханилерди талкалаган. Силер да Г вариантын белгиледиңер деп ойлойм. Азаматсыңар балдар, анда кийинки суроого көңүл бургула. Чыгыш Караханилер мамлекетинин каганы Тавгач Бура Карахакан Абу Али Хасан кайсы окумуштуга жогорку ордо кызматын улуу атайын хаджиптикти ыйгарган? А. Абу Райхан Бируниге, Б. Махмуд Кашгариге, В. Абу Али Ибн Синага, Г. Жусуп Баласагынга. Кана балдар, ойлонобуз. Туура тапканга аракет кылгыла. Оба балдар, туп-туура. Бул Жусуп Баласагын. Г варианты. Азаматсыңар балдар. Анда кийинки суроого өтөлү. Түркий тилдер сөз жыйнагынын авторун белгилегиле. А. Жусуп Баласагын, Б. Мухаммед Хорезми, В. Махмуд Кашгари, Г. Абд Насир Фараби. Ойлонобуз. Түркий тилдер сөз жыйнагынын автору Махмуд Кашгари. Балдар, силер В вариантын белгиледиңер деп ойлойм. Азаматсыңар. Анда жаңы темага өтөлү. Сабактын темасы Наймандардын Теңир тоого көчүшү, көчүлүктүн бийлиги, Чыңгыз хандын империясынын негизделиши, кыргыздарды каратуунун башталышы. Бүгүн балдар, силер менен Наймандардын Теңир тоого көчүшүнүн жана көчүлүктүн Кара-Кытай мамлекетин кыска убакытта басып алуусунун себептерин аныктайсыңар. Чыңгыз хандын империясынын кандайча түптөлгөнүн жана бул кыргыздардын бул империяга каратылышын талдайсыңар. Борбордук Азиядагы 12 кылымдын аягы, 13 кылымдын башындагы саясий үстөмдүк үчүн эрегишкен күрөш жүргөн. Бул мезгилде Борбор Азиянын адырлуу кең талааларында көп сандаган түрк-монгол урулары мекендеген. Монгол тилдүү урулардын ата журту чыгышта Кытай, батышта Уйгур, түндүктө Кыргыз, түштүктө Таңгут жана Тибет өлкөлөрү менен чектешип турган. Монгол тилдүү урулардын ар биринин чакан же чоңураак ээликтери, улустары бар эле. Ошондой улустардын күч кубаттуулары татар, найман, монгол, меркит, керейит бирикмелери боло турган. Мындай бирикмелердин ортосундагы мамилелерге көбүнесе өз ара тең тайлашуулар мүнөздүү болчу. 12 кылымдын аяк ченинде монгол уруусу айрыкча күч ала баштайт жана коңшуларына коркунуч туудура баштайт. Адегенде монголдордун кол салууларына татарлар, меркиттер, наймандар, керейиттер кабылышты. Анткени алар мурдатан жоолашып келишкен. Ал кезде монголдор Орхон менен Керөлөң сууларынын боюнда жашашчу. Керейиттер Орхон жана Тола сууларынын аралыгында Хангай жана Хентей тоолорунун ортосундагы ойдуңда көчүп конуп жүрүшчү. Наймандар Хангай менен Алтай тоолорунун арасындагы аймактарды, меркиттер Селенга өрөөнүн жердешчү. Ал эми татарлары Бүйүр Нур, Кулун Нур көлдөрүнүн жээгин жана Улуу Кытай дубалына чектеш жерлерди мекендеп, Дзин мамлекетинин чек арасына жакын турушчу. Татарлар күч кубаттуу, башкаларга караганда кыйла өнүккөн өлкө, уруу болгон. Айрым жылдары Цин мамлекети менен ынтымак түзүп алып, монгол улусуна сокку уруп турган.
Ал кезде монголдор Орхон менен Керөлөң сууларынын боюнда жашашчу. Керейиттер Орхон менен Тола сууларынын аралыгында Хангай жана Хентей тоолорунун ортосундагы ойдуңда көчүп конуп жүрүшчү. Наймандар Хангай менен Алтай тоолорунун арасындагы аймакты меркиттер Селенга өрөөнүн жердешчү. Ал эми татарлар Бүйүр Нур, Кулун Нур көлдөрүнүн жээгин жана Улуу Кытай дубалына чектеш жерлерди мекендеп, Цин мамлекетинин чек арасына жакын турушчу. Меркиттер Селенга өрөөнүн жердешчү. Татарлар айрым жылдары Кытайдагы Цин мамлекети менен ынтымак түзүп алып, монгол улусуна сокку уруп турган. Уламыш боюнча татарлар бир жолку кагылышта Чыңгыз хандын түпкү аталарынын бири Амбагай ханды туткундаганы белгилүү. 1146 жылы монголдордун башчысы Амбагай хан бир нече жан сакчылар менен татарларга кудалашууга барат. Татарлардын башчысы Темучун Уге Амбагайды карматып алып, Цин мамлекетинин падышасына жеткирет. Каардуу император Цецун Амбагайды жыгач эшекке кадаттырат. Кесел келгенде жайыктын астынан да каражанын аябаган бир баатыр чыгып, силерге окшогон баш кесерлерди мен үчүн жыгач эшекке кадайт. Алардын 10 манжасы кайрылса дагы менин өчүмдү алышат. Борбордук Азияда 12 кылымда калыптанган ири мамлекеттик бирикмелердин бири Найман улусу болгон. Найман улусунда монгол жана түрк тилдүү уруулар жанаша жашачу. Найман аталышы монголчо 8 деген түшүнүктү билдирет. Бул Найман улусуна кирген 8 уруунун санына байланыштуу келип чыккан аталыш экени шексиз. 1125 жылы Кидандар дөөлөтү кыйрагандан кийин түзүлгөн улустардын кийинкиси Керейит хандыгы болгон. Керейит улусу 12 кылымдын экинчи жарымында Тоорул хандын тушунда айрыкча күч алат. Анын ордосу Орхондо эле. Тоорул хан наймандар, меркиттер, монголдор, уйгурлар, кыргыздар, каракытайлар, таңгуттар менен байланыштарды бекемдөөгө, өзүнүн таасирин күчөтүүгө умтулган. Бирок тең тайлашуу акыры монгол улусунун ханы Темүчүндүн жеңиши менен аяктады. 12 кылымдын аягында татарлар айрыкча Түндүк Кытайдагы Цин мамлекетинин тынымсыз жортуулдарынын натыйжасында абдан алсырайт. 1198 жылы аларга Цин аскерлеринин кезектеги жортуулуна монголдор да катышкан. 1202 жылы Темүчүн жеке өзү татарларга жаңы жортуул уюштуруп, аларды бир атоло багындырат. Мындан бир аз жыл мурда ал Найман ханы Таян хандын иниси Буйрук хандын ээлигине кол салган болчу. Наймандардын бир канатынын улугу Буйрук хан кармашта жеңилип, ал кезде кем жүйүт аталган кыргыз ээлигине чегинип кетет. Көп өтпөй монголдор Керейттерди да басып алышат. 1204 жылы жайында 45 000 монгол аскери наймандарга жаңы жортул баштайт. Негизги салгылаш Орхонго жакын Наху тоосунун этегине жүрүп, монгол аскерлеринин башында Темучун турду. Наймандарга Таян хан өзү кол башчылык кылды. Кан күйгөн кармаш акыры монголдордун жеңиши менен аяктайт. Күчлүк гана чакан кошууну менен кыргындан качып кутулду. Ошол эле жылы күзүндө меркиттердин да кыйла бөлүгү каратылган. Монголдор менен болгон чоң согуштан кийин аман калган наймандар Ыртыш өрөөнүндө бир аз жыл жашап турушту. Аларды күчлүк хан Ас-Сегизи Ханзада башкаруучу. Ага монголдордон качып кутулган меркиттер да баш ийишчү. 1208 жылы Темучиндин аскерлери Алтай тоосун ашып өтүп, Найман меркиттерге чабуул коет. Бул согуштагы Найман меркиттердин оорду толгус жоготууларына дуушар кылды. Жоодон жеңилип баш аламан батышка сүрүлгөн Найман меркиттердин көбү Ыртыш дарыясына чөгүп өлдү. Калганы күчлүктү ээрчип, Жети сууга кире качты. Ал эми Кара Кытай хандыгында кырдаал абдан курч эле. Меркит наймандардын ооп келиши ансыз да чыңалган абалды ого бетер оорлотту. Күчлүк хан адегенде Кара Кытайлардын Гурханына баш ийип, ага кызмат кыла баштайт. Ал Гурханга өлкөдөгү козголоңдорду басууга жардам берем деп убада берип, өз айланасына тарууда чачылган качкындарды жыйноого киришет. Натыйжада ал кыйла эл жыйнап алууга үлгүргөн.
1210 жылы көчүлүктүн колу өзгөнгө чабуул коюп, андагы Гурхандын казынасын талап алат. Ошол эле учурда батыштан Каракытайлардын ээлигине Хорезм шахы кол салган. Каракытай мамлекети менен Хорезмдин аскерлери Таразда жолугушуп, эки тарап тең жеңишке жетише албай кайтышкан. Ордого кайткан Каракытай колу жолдо өз элин талап тоной баштаган. Алар Ордо шаар Баласагынга келгенде, шаардын калкы дарбазаны бекитип алышкан эле. 16 күнгө созулган камалоодон кийин гана аскерлер калааны ээлеп, элин аюусуз жазалашты. Күчлүк Каракытайлардын акыркы Гурханын туткунга түшүргөн жана 1211-1218 жылдарда бийлик анын колуна өтөт. Күчлүк каратылган калаалардын мусулман динин туткан калкына кысым көрсөтүп, куугунтуктап, катаал саясат жүргүздү. Аксым хандын мындай таш боордугу жанына баткан карапайым калк кийинчерээк Чыңгыз хандын аскер башчысы Жебен Ойон баштаган монголдор кошууну Алмалык, Баласагынды, Кашкарды ээлегенде көтөрүлүшкө чыгып, Кашкардагы Найман аскерлерин кырып салышат. Бир аз аскери менен Памирди көздөй чегинген Күчлүк хан 1218 жылы Бадахшандагы кагылышта туткунга түшүп, көз жумуп, мамлекети биротолу кыйраган. Ала тоолу ажайып Кооз Кыргызстан аймагы көп өтпөй Чыңгыз хандын империясына карап калды. Чыңгыз хандын империясынын негизделиши кыргыздарды каратуунун башталышы жөнүндө маалымат алалы. 13-кылымдын 1-чейрегинде 40 өлкөнү багындырып, кан кордугу менен дүйнөгө атагы чыккан өкүмдар монгол ханы Чыңгыз хан болгон. Тарыхта биринчи жолу ал көптөгөн феодалдык согуштарды жүргүзүү аркылуу күч менен монгол урууларынын башын бириктирип, элин дүйнөгө таанытты. Монгол элинин биримдиктүү эл катары калыптанышына анын эмгеги зор. Чыңгыз хан жөнүндө баяндардын көбүн Жашыруун тарых, Алтын дептер аттуу эстеликтерден Перси тарыхчысы Рашид ад-Диндин тарыхтар жыйнагынан кездештиребиз. Асыл кептер 1240 жылы Чыңгыз хан жана анын уругу урпактары үчүн гана атайын арналып, тымызын жазылып, хандан бөлөктөргө колу тийгиз казына кенч байлыктарынын арасында сакталган. Сюдай башчы! 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 Уулумду карачы! Күлбөңүз башчы, коркутасыз. Алтын уруунун тукуму бок жүрөк болмокпу? Эй? Кичинекей колуң мынча неге мыкчылган? Кана, алаканыңа мыкчыганыңды атаңа көрсөтчү. Баланын колундагы эмне экен? Уюган кан. Сауди найза түспөлү. Керлүн, булукмуш. Сен мага алаканда Сауди найза башын кармаган уулду белек кылдың. Биздин монгол үчүн Саудин уруштун пири. Келечекте бул сөзсүз дүйнөнүн үчүн алган баатыры болот. Кандай ат коесуз? Менин уулум Темучун өгени колго түшүргөндө төрөлдү. Ошондуктан анын атын Темучин коем. Бул атка алган ат атыйт. Бул атага атак менен таң калып келет. Тарыхый маалыматтарга караганда, Чыңгыз хандын ата-бабалары атак-даңктуу адамдар эле. Уруусу монгол, уругу Боржигин, кыят тукумунан болгон. Атасы Эсүгөй баатыр 13-кылымдын орто ченинде монгол уруу бирикмесинин өз алдынча улусту башкарган. Эсүгөй баатырга татарлар уу кош берген суусундуктан өлгөн. Темучин 9 жашка келгенде атасынан ажырайт. Темучин бала чагында далай азап тозокту башынан өткөрүп, жаштайынан чыйрак, тың чыкты.
Анткени атасы өлгөндөн көп өтпөй Баатырдын улусу таркап кеткен. Оор турмуш, жакын туугандарынын ноёндордун кыянаттыгы аны аябай такшалтты. Энеси оолун абдан акылдуу жан эле. Балдарын эли, жерин сүйүүгө, чачылган элин жыюуга, атасынын улусун калыбына келтирип, ордун басууга тарбиялаган. Биздин болгон малыбызды тайчылыктар айдап кетишти. Уруунун элинин бири да каралашпай, бизди таштап кетишти. Азыр болсо, бизде 3 аял, 7 бала, 1 боз үй, 5 канатыбыз калды. Канча кыйынчылык болбосун, бирөө бизге жардам кылабы кылбайбы? Биз эптеп жан багышыбыз керек. Коюбуз, уюбуз болбосо да, жайтыбыз бар. Кишибиз жок болгону менен колдорубуз бар. Эң маанилүүсү, биздин жүрөгүбүздө жек көрүү калды. Демек, өч алыш үчүн тирүү калып жашашыбыз керек. Апа, biz uru elimizi kaytarıp geliriz. Men Mangul'dun hanı oğlum. Ооба. Тимучин, сен атаңды мурас корусуң. Азырда башчыбызсың. Келечекте Мангул өнүккөндө, сен алардын каганы болуп, бийликти өз колуңа аласың. Апа, Баарыңар уккула. Бүгүндөн баштап Тимучиндин сөзү биз үчүн буйрук. Баарыңар тең анын буйругуна моюн сунгула. болуптур. Экинчи апа, seni de Temulu menen Timurганı карагын. Апа, siz Бекте менен Бели Кутайды алып, жапайы жемиштери чогултасыңар. Хасар бергел. Sen барып кемирчек казып, ит мурун терип келесиң. Аларды таанысыңбы? Жок, тааныбайм. Кичи кожоюн, мен чогуу барайын. Баргыла. Апа, туура кылдымбы? Жүргүлө балдарым. Жаңы башчыбыз буйрук кылды. Биз аны аткарышыбыз керек. Кеттик балдарым. 13 кылымдын баш ченинде уруу жол башчыларынын, ноёндордун, чоң жана майда улустардын хандарынын ортосундагы бийлик талашкан күрөштөр Моңгол улусунун ханы Темучиндин жеңиши менен аяктады. Аны 1180-жылы Моңгол улусунун ак сөөк ноёндору хан көтөрүшкөн. Ошондон тартып, ал улуу хан наамы үчүн чечкиндүү күрөш жүргүздү. 1206 жылы Онун суусунун башатындагы көк жайыкта ак өргөлөр кас катар тигилип, конок камын көрүп жатышты. Анткени мында Монголияны мекендеген уруулардын жол башчыларынын курултайы болмок. Анын демилгечиси да, уюштуруучусу да Темучин болчу. Жайыктын чыныгы баатыры болуу деген эбактан берки тилегин орундатты. Анын аскери 100 000 жоокерге жетти. Абашкарган элинин саны 1 000 000 кишиден ашты. Жайыктагы өз ара кыргын уруштар биротоло токтоду. Темучин менен анын тукумдарына болгон жерди берүүгө түбөлүктүү асман силерге менин айтчымды каалап жатат. Мындан арал Чыңгыз хан болсун. Жердегі бардық жандықтың жашоо тірлігін башқарған, жана Бурхан тоосуна жарығын чачкан, түбөлүктүү асман алдында Моңголдардын улуу империясы түзүлдү. Анын байлыгынын үзүрүн өзүнүн эли көрсүн. Перси тарыхчысы Рашид ад-Дин Чин күч кубаттуу деген маани билдирет. Ал эми Чыңгыз анын көптүктүрү, тактап айтканда күчтүү жана улуу өкүмдар деп чечмелейт. Чыңгыз сөзүн түркчө теңиз, деңиз түшүнүүнөн келип чыккан деген көз караш бар. Бул пикирге ылайык деңиз ааламдын кожоюну дегенди билдирет. Түндүк батыш Монголиядагы айрым кыргыз уруулары өз жеринде эле моңгол тилдүү уруулардын арасында калган. 12 кылымдын орто ченинде наймандар кыргыз уруусун талкалашкан. 13 кылымда Енисейдагы кыргыз жерлери иналдар башкаруучу бир нече ээликтерге бытыранды болуп бөлүнүп кеткен. Алардын эң ирилери кыргыз жана кем-кемжүүт мамлекеттери болгон. Мындай абал сырткы душмандардан коргонуу мүмкүнчүлүгүн тарткан. 1207 жылы Коён жылы
Чыңгызхан Тун уулу жоочуну оң канаттын аскери менен Токой элдерин, алардын арасында кыргыздарды да каратуу үчүн жөнөтөт. Ойрот, Бурят, Бархун, Урсут, Хапханас, Ханханас жана Тубас урууларын баш ийдирген соң моңгол колу кыргыз журтунун чегине жакындайт. Ошондо кыргыздардын эл башкарган мыктылары, акылман карыялары акыл калчап кеңешип, жоочу ханга багынып берүүнү эп көрүштү. Мына ошондуктан ханзаадага аттуу баштуу, акылга карк адамдардан атайын элчилерди жөнөтүштү. Жоочу ханга Эди Инал, Алдиер жана Өлөбек деген баш болгон кыргыз ноёндору элчиликке келишкен. Алар кыргыз ханга элинин баш ийгенин билдирип, ханзадага ак шумкарларды, ашкан күлүк ак боз аргымактарды жана ак суусарларды тартуулашат. Жоочу хан Ордого кайра кайтканда, бөлөк элдердин өкүлдөрү менен бирге кыргыз ноён төмөн башларын, миң башларын Чыңгыз ханга ант бердирүү үчүн ала кеткен. Алар улуу ханга баш ийишерин дагы бир ирет ырасташты. Ошол доордо түрк жана моңгол урууларынын саясий багыты тез өзгөрүп турган. Андыктан кыргыздардын монголдор тарапта экендигин да бир жолу так билип алыш үчүн Чыңгыз хан өзүнүн Алтан жана Бура деген эки элчисин аларга жөнөткөн. Кыргыз иналдары бул эки элчи кайра кайтканда өздөрүнүн Элик Темир жана Аттирак деген элчилерин кошуп берип, Чыңгыз хан тарабында экендигин билдиришкен. Түштүк Сибирдеги элдерге жалпы көзөмөлдүк кылуу милдети жоочуга жүктөлүп, ал жергиликтүү элдердин ак сөөк жол башчыларына таянган. Анда сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кара Кытай мамлекетинин саясий оор абалын колдонуп, Найман ханзадасы күчлүк алардан бийликти тартып алганы менен, мусулмандарга диний кысым көрсөткөндүгү үчүн монголдордун бул жерлерди каратып алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөнүн аныктадыңар. Моңгол империясынын негизделишиндеги Чыңгыз хандын ролуна баа бере алдыңар. Саясий бытырандылыкты башынан өткөрүп жаткан кыргыздар жаңы түптөлгөн моңгол империясына каршылык көрсөтө албай, баш ийип берүүгө аргасыз болгонун билдиңер. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла балдар.